Ömürümdün 20 жылын Кыргыз телевидениесине эфирге арнадым. Ошондо дагы Алмаз мени чымчылап, бир санымды кармалап тийишкендей болуп көрүнүп калды да. Мен өзүмдү журналист деп эсептейм. Диктор деп айткан, бул сыймык. Анан телевидениеде иштегенден кийин эфирде албетте абдан кызыктуу окуялар көп болот. Программаны алып барып атканда үстүндө лампочкалар жарылып, эсимде ушул 98-99 жылдары мен өзүм жаңы телевиденияга иштеп жүргөн жылдар эле. Анан техникалык өнүгүү дагы анчейин бир өзүнүн бүгүнкүдөй бийиктигине жетише элек. Анан бир күнү эфирде программаны алып барып атканда үстүмдө лампочкалар жарылып, түз эфирде ошол лампочкалардын ысык калдыктары ушул денеме түшкөн да, чачыма түшүп атат, кийимиме түшүп атат. Бирок ошол нерсеге чыдап, ошол нерсеге туруштук берип, ошол эфирди бүткөргөнүмдү мен бүгүн абдан бир сыймыктануу менен эстейм. Алмаз Касмалиев экөөсү өнөктөш болуп жүргөндө бир окуя болду. Анда Алмаз ошол түз эфирге кирип баратып, телефонун таштабай кирип кетип, анан эфир учурунда эле баягы телефону шыңгырап калса болобу. Анан мен ташта эфирди телефонун сурочуна ыргыт деп атам да, эфирди баягы кызыкчылык үчүн. Десем, Алмаз эми бал деле акчага келген нерсе да, ошону аяп, телефонду өчүрүп, анан жерге коюп, анан кайра алып жаткан учурда анан бизди түз эфирге берип жиберди да, ошондо баягы Алмаз мени чымчылап, бир санымды кармалап тийишкендей болуп көрүнүп калды да. Анан албетте биздин кесиптештер аны туура эле түшүнөт, бирок баягы достор тамашалап жүрдү. Силер түз эфирде отурганда дагы тынч отурбайт экенсиңер да, бири-бириңерди чымчылап деп жүрүштү да. Бар болуңуздар, урматтуу калем ээлери, сиздерди чын жүрөктөн журналисттердин күнү менен куттуктайм. Элдин кызматын аткара турган, элдин үнүн жеткире турган биздин калем, биздин тил жана биздин өң. Ошон үчүн чын жүрөгүмдөн дагы бир жолу куттуктайм. Калемиңиздер курчуй берсин. Кыргызстандын көйгөйүн, Кыргызстандын кубанычын, Кыргызстандын кайгысын ушул журналисттер ачыктап, ушул журналисттер билдирген үчүн биздин коомдо кандайдыр бир деңгээлде өсүүгө, кандайдыр бир деңгээлде өнүгүү бар. Бюллетенде Альянс партиясы номер 3, тизмеде Чынар Капарова номер 16. Добуш бериңиз.